Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, Дастан Арыспекович. Каралып аткан мыйзам албетте бул жакшы мыйзам, тилекке каршы ушул мыйзам кабыл алынган күндө ушул Айыл чарба министрлиги тарабынан ушул кооперативтерге сиздер кандай көмөк көргөзүп атасыздар? Ошону айтып коесузбу? Мына республика боюнча 445 кооператив бар деп атасыз. Ошонун ичинен бир мисалга келтирер кооперативди айтып койсоңуз, өзүн өзү баккан, жумуш орундары менен камсыз болгон. Урматтуу депутаттар, бүгүн кооперативдер чын айтканда алдыга чыккан кооперативдер көп. Мисал катары мен алдыда айтып кеттим. Ысык Ата районундагы Таза Жан Агро, Ысык Көлдө, Жети Өгүздө, Эрнист, Нарында, Акталада, Мангел деген кооперативдер түзүлүп, ушул бүгүнкү күндө жакшы иштерди жүргүзүп атат. Анан биз айыл чарба каржылоо 6-чы долбооруна ушул кооперативтерге, именно кооперативтерге ушул жеңилдетилген шартта бир 8%дан кредит берүү маселесин дагы мындай карап жатабыз. Азыр бул токтом иштелип, министрликтерде макулдашууда жүрөт. Экинчи маселе, мына кече жакында мага Московский районунун бир чоң кооперативдин жетекчиси кайрылды. Налоговый полиция 7 жолу текшерди. Бир менчик адамды, ал биздин кооперативдин мүчөсүбүздө чыгып кеткен. Мыйзам боюнча булардын финансылык тармагын ким текшере алган укугу бар мыйзам боюнча? Кооперативдер бул юридикалык жактар, булардын салык жактан салык кызматы, социалдык төлөмдөр боюнча социалдык фонд гана текшерет. Мен айтып кетерим. Эми өткөндө дагы мен сизге ушул суроону бердим эле. Мына чүй жергесинде сугат жерлер көп, багара деген бизде аз, ташка чөп чыгат турган. Бирок тилекке каршы ушу ФПСтин тармагындагы жерлердин көбүнө арендага, ижарага алып, эчтеке айдалбай, себилбей жатат. Ошону бир инвентаризация кылып, мага бир кат жүзүндө берип койгула деген. Тилекке каршы ошону аткарган жоксуңар. Же иш жүрүп атат, ошону айтып койсоңуз. Урматтуу депутаттар, ушул бүгүнкү ФПСтин жерлери бүгүн айыл өкмөттөрүнүн мындай карамагында, айыл өкмөттөр айылдык кеңештин мындай аукцион аркылуу берилет. Анан сиз айткан маселе боюнча биз катты даярдап сизге жөнөткөнбүз. Биз болбосо сизге көчүрмөсүн берели. Жөнөткөнбүз. Жакшы, рахмат. Башка суроо жок менде.